Сүйүктүү мекеним Кыргызстан. Саламатсыңарбы, урматтуу балдар. Мекен деген эмне? Бийик нарктуу улуу кыргыз элим бар. Береке мол, ажайып кооз жерим бар. Бабалардын кылым кезген мурасы. Ата мекен сенин ыйык демиң бар. Көк теңирдин күркүн бузба сур булут, көчүп конуп, көчүн коштогу дургуп, жаркыратып мөмөлөрүн бакыттын, дайым таза, ачык турсун ата журт. Мекен бул биздин туулуп өскөн, ата бабаларыбыздан мурас калган ыйык жерибиз. Мекен белгилүү бир элге илгертен таандык аймак. Бул анын жаратылышы, калкы, тарыхый өнүгүшүнүн, тилинин, маданиятынын, турмуш тиричилигинин, үрп-адаттарынын өзгөчөлүктөрү менен чогуу түшүндүрүлөт. Биздин мекенибиз асман тиреген тоолордун, шаркырап аккан суулардын, бийик мөңгүлөрдүн, көз жоосун алган жайыттардын, токойлордун, тунук жана кооз көлдөрдүн жери. Мына ушундай жерде сыйчыл, токтоо жана карапайым адамдар жашайт. Кыргыздар өзүнүн бай тарыхы, кооз жаратылышы, улуттук кийимдери, каада салты, музыкалык аспаптары, жада калса суусундугу менен да башка өлкөлөрдөн айырмаланат. Биздин кыргыз жерибиз абдан кооз. Биологиялык жана географиялык жактан төп келген кереметтүү жер. Менин сыймыктанаар, мактанаар жерим Кыргызстаным, куттуу мекеним. Кыргыз жери адамдын көз жоосун ала тургандай кооз, кереметтүү, касиеттүү өлкө. Кыргызстандын чөбүндөй болгон көк мелжиген бийик тоолору, шаркырап аккан суулары, кызыл-тазыл гүлдөрү, жыттуу арчалары, бийиктин мекендеген жапайы жаныбарлары. Дегеле койчу, сулуулуктун, байлыктын баары бизде. Өлкөбүздүн расмий аталышы Кыргыз Республикасы. 1991 жылдын 31 августунда өз алдынча эгемендүү мамлекет болгон. Азыркы учурда өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнө 29 жыл толду. Аянты боюнча 199.000 чарчы километр квадрат. Халкынын саны 6 миллиондон ашык. Акча бирдиги кыргыз сому. Мамлекеттик тили кыргыз тили. Борбору Бишкек шаары. Мамлекеттик символика, конституция же атайын мыйзам менен бекитилет. Ар бир коом өзүнүн өзгөчөлөнгөн белгилери менен сыймыктанып, аны аздектеши, коргошу жана сыйлашы керек. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Биздин мамлекеттин дагы мамлекеттик символдору бар. Ту, герб, гимн. Ту мамлекеттик имараттардын, борбор шаардыбыздын аянтынан көрсөк болот. Герб баардык маанилүү расмий документтерде жана мөөрлөрдө чагылдырылган белге. Гимн мамлекетке арналган салтанаттуу мактоо ыры. Дүйнөдө көптөгөн ар түрдүү өлкөлөр бар. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү өзгөчө белгилери болот.
Алар мамлекеттик символикасында чагылдырылат. Булар туу, герб жана гимн. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай өлкөлөрү менен чектешкен. Кыргызстан байыркы Тянь-Шань жана Памир тоолору кошулган жерде Борбордук Азияда орун алган. Өз алдынча ал 7 областка бөлүнөт. Ар бир област бири-бирине окшогон өзгөчөлүктөрү, кооз жаратылыштары, көз жоосун алган сулуулугу менен айырмаланып турат. Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Анда 100дөн ашуун улут жашайт. Кыргыздар, өзбектер, орустар, дунгандар, уйгурлар, тажиктер, түрктөр, казактар, татарлар, Азербайжан, Корей жана украиндер. Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан тарыхый мурастар. Бурана мунарасы. Караханилер дооруна таандык тарыхый архитектуралык эстелик. Токмок шаарынан 15 километр түштүк батышта жайгашкан. 11-кылымдын башында курулган. Өзгөн архитектуралык комплекси. Архитектуралык эстелик 11-кылымдан 12-кылымдан аралыгында Караханилер доорунда курулган. Шах Фазил күмбөзү. Кыргызстандын аймагындагы 11-14-кылымдарга таандык архитектура эстелиги. Бул Алабука районунда жайгашкан. Шырдакбектин чеби. 10-15-кылымдарга таандык Сепил. Ак Дала районунда орун алган. Кошой Коргон. Ат башы өрөөнүн борборунан орун алган. Азыркы учурда анын жанында музей курулуп, табылган буюмдар анда сакталып, тарыхый баалуу эстеликтерге айланды. Таш-Рабат кервен сарайы. Нарын облусунун Ат башы районунан 78 чакырым батышта Кара Коюн капчыгайындагы суунун боюна орун алган кервен сарай болуп саналат. Манастын күмбөзү. Орто кылымдарга таандык эстелик Талас районунда жайгашкан. Эл ичинде жана илимий адабияттарда Манастын күмбөзү деген ат менен белгилүү. Ал эми чындыгында Кянизяк хатундун күмбөзү деген көчөмөлдөлөр айтылат. Сулайман тоо Ош шаарынын так ортосунда Ак Бура суусунун сол жегинде орун алган. Мында ар түрдүү тарыхый жайлар жана ыйык жерлер жайгашкан. Тоодогу Бабурдун үйү. Бул Улуу Моголдор династиясынын негиз салуучусу, акын жана ойчул Амир Темирдин урпагы Захриддин Бабурдун үйү. Андан кийин Саймалуу таш петроглифтер. Булар Чолпон Ата жана Фергана тоо кыркаларында орун алган тарыхый эстеликтер болуп саналат. Окумуштуулардын белгилөөсүндө ачык асман алдындагы сүрөт галереясы. Ошондой эле бул ЮНЕСКОнун материалдык маданий баалуулуктар тизмесинде дагы сакталып, корголуп келет. Дүйнөдөгү эң ири 600.000 километр квадратка созулган жаңгак токою Кыргызстанда жайгашкан. Айгүл гүлү дүйнөдө бир гана Кыргызстанда кезиккен үчүн 1978-жылы Кызыл китепке киргизилген. Окумуштуулардын белгилөрүндө Тажикстанда жана Афганистандын айрым жерлеринде айгүл гүлүнө окшогон, бирок түсү жана түзүлүшү жагынан айырмаланган гүлдөрдү кезиктирүүгө болот дешет. Бул гүлдүн өзгөчөлүгү түн ортосунда гүл ачкандыгы.
Ысык көл Кыргыз бермети. Дүйнөдөгү Каспий деңизинен кийинки орундагы туздуу көлдөрдүн катарын толуктайт. Космостон караганда көрүнүшүн адамдын көзүнө окшоштурушат. Кыргызстандагы эң ири туристтик жайга айланган. Каракол шаарындагы буддизм храмдарынын стилинде мыксыз салынган Дунган мечити. Советтер Союзунун учурунда курулуп, сактоо азыркы учурда туристтердин көңүл борборундагы жайлардын бири десек болот. Айланайын, Кыргызстан, айланайын, аска тооңду кучактап аймалайын. Өчө көрбө, картадан өчө көрбө, катарын түк бузбасын тамгаларың. Бабаларыбыз аскасы болуп жамган кооздоолорду, дүйнөдө теңдеши жок табияттын берметин, түшүм берекеси мол төгүлгөн, кулп урган өрөөндөрдү, мөлтүр тоо булактар менен дарыяларды асырап, жана нукура кооздукта мурас калтырышты. Ата журтубуз эң назик сөздөр менен даңазалоого татыктуу. Ар бир элдин жугумду насаат сөзү, аада салты, эмгеги, сулуулугу, эрдиги, тарыхы болот. Кыргызстандын эң баалуу мурасы бабалардан калган касиеттүү Ала тоо жергеси. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо. Бул ар бирибиздин мойнубуздагы ыйык милдетибиз. Мекенге болгон кайдыгерликтен арылып, мекенге болгон сүйүүбүздү патриоттуулук менен чыңдайлы. Патриоттуулук дегенибиз бул ички купуя сезим. Ал көкүрөктө ыйык сакталат. Ал эми силерге тапшырма иретинде мекенге болгон сүйүүм аталышындагы эссе, Кыргызстан тууралуу кызыктуу маалыматтарды бөлүшүү, Кыргыз Республикасынын символикаларынын маанисин чечмелеп талкуулоо. Ыйык сактап, ыйык туп. Көз жоосун алган, табияттын ыйык бейишиндей болгон асыл жерибизди ыйык сактап, андагы баалуулуктарыбызды ыйык тутуп кадырлоо биздин милдетибиз. Буну эч качан, эч убакта эстен чыгарбоо зарыл. Желбирей бер эркиндиктин желеги. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.